Көңүл буруңуздар. Москва шаарында эмгектенип жаткан мекендештер, сиздер үчүн. Врач-стоматолог Бигалиев Максатбек Эсеналиевич стоматологиянын бардык кызматтарын көрсөтөт. Сиздерге ыңгайлуу баада тиш ооруларын сапаттуударлоо жана тиш салуу, лечение, реставрация, удаление зубов, гигиеническая чистка, брекеттин бардык түрү, протезирование, металлокерамика, цирконий, имплантация. Бизде консультация жана рентген акысыз. Дарегибиз: метро Дубровка, улица Шарика-Подшипниковская, 40. Дем алышсыз 9-дан кечки 9-га чейин. Кененирээк маалымат үчүн телефон 8999 555 84 77. АКШда жүргүнчү ташыган учак тег учак менен кагылышып сууга кулап түштү. АКШнын борбору Вашингтон шаарында учак кырсыгы катталды. Бул тууралуу бүгүн 30 январда чет элдик басылмалар жазышты. Маалыматка ылайык, аталган шаарда жайгашкан Рональд Рейган атындагы аэропортко жакын жердеги Потомак дарыясына 65 жүргүнчүгө ылайыкташкан учак кулап түшкөн. АКШнын федералдык авиация башкармалыгынын маалыматына ылайык, жүргүнчү ташыган учак 29 январда жергиликтүү убакыт боюнча саат 21:00 конуп жатып, тег учак менен кагылыша кеткен. Кырсыкка кабылган учак Канзас штатынын Вичита шаарынан Вашингтонго учуп келе жаткан. Учурда жабыркагандар тууралуу маалыматтар такталууда. Айрым маалымат каражаттары каза болгондор бар экенин жазышууда. Кыргызстан менен Беларустун өкмөт башчылары өз ара товар жүгүртүүнүн көлөмүн жакынкы 5 жылда $500 миллион жеткирүүнүн маанилүүлүгүн белгилешти. Бул тууралуу алар бүгүн 30 январдагы жолугушууда сүйлөшкөнүн өкмөттүн басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев менен Беларустун премьер-министри Роман Головченко Алматы шаарында Евразиялык өкмөттөр аралык кеңештин кезектеги жыйынынын алкагында жолугушту. Биз дээрлик бардык тармактарда кызматташабыз. Товар жүгүртүү өсүп жатат. Ошого карабастан бизде соода, өнөр жай кооперациясы, айыл чарба жана транспорттук логистикалык тармактарда ишке ашырылбаган потенциал бар. Бул багытта биз конкреттүү эки тараптуу долбоорлорду ишке ашыра алабыз деп ишенем, деди Касмалиев. Өз кезегинде Головченко ар кыл тармактардагы кызматташтыкты мындан ары чыңдоого даяр экендигин, Кыргызстан Беларустун соода-экономикалык чөйрөдөгү ишенимдүү жана маанилүү өнөктөшү болуп саналарын белгиледи. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар Кыргыз-Беларус кызматташтыгынын актуалдуу маселелерин, анын ичинде соода-экономикалык байланыштарды, инвестициялык өнөктөштүктү жана өнөр жай кооперациясын өнүктүрүүнү талкуулашты. Өзгөчө көңүл айыл чарба секторундагы машина куруудагы өз ара аракеттенүүгө, ошондой эле гуманитардык чөйрөдөгү байланыштарды чыңдоого бурулду. АКШдан Орусияга Кыргызстан аркылуу курал ташыгандар кармалды. АКШ Кыргыз Республикасы РФ багыты боюнча ок атуучу куралдарды, ок-дарыларды, аскердик техниканы мыйзамсыз жүгүртүү, алып өтүү боюнча туруктуу канал түзгөн трансулуттук топтун кылмыштуу ишмердүүлүгүн аныктап бөгөт коюлду. Бул тууралуу бүгүн 30 январда УКМКнын басма сөз кызматынан билдирди. Маалыматка ылайык, 2022 жылдын апрелинен тартып азыркы учурга чейин Кыргызстан, Орусия жана АКШнын жарандарынан түзүлгөн топ эсепке алынбаган Glock, CZ, Sixazer үлгүсүндөгү тапанчаларды, AP-15, Sixazer 5, 56, 223 мм калибриндеги автоматтарды, беннели мылтыктарын, алардын ок-дарыларын мыйзамсыз ташуунун жана сатуунун эл аралык каналын уюштурушкан. Кыргыз жараны жана башка адамдар тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн ачыкча чыгарылбайт. АКШнын аймагында өндүрүшчүлөрдүн интернет сайттарынан ок атуучу куралдарды сатып алып, аларды ар кандай видео аппаратурага жамынып, жашыруун жерлерге катышып, почта жөнөтмөлөр аркылуу Кыргызстанга алып келип, ал жерде негизги бөлүктөрүнөн ок атуучу куралдарды колдонууга даяр комплект түзүп, андан ары мыйзамсыз сатуу үчүн Орусияга жөнөтүшкөн. 2022 жылдан тартып азыркы учурга чейин алар тарабынан Кыргызстан аркылуу Орусияга 300дөн ашык ок атуучу курал жөнөтүлүп, мында Крим чөйрөнүн өкүлдөрү негизги кардар болуп саналышкан деп айтылат маалыматта. 23 январда АКШдан кезектеги партияны алып жаткан учурда Кыргызстандын жараны кармалып, мыйзамсыз жүгүртүүдөн 5,56 223 мм калибрдеги күжүрмөн автоматтын 2 даана стволу жана Glock 34 үлгүсүндөгү ок атуучу куралдын стволу алынган. 25 январда Бишкектин 1-май райондук соту тарабынан жаранды УКМКнын тергөө абагына камакка алуу түрүндөгү баш коргоо чарасы тандалды. Учурда окуяга тиешеси бар башка адамдарды аныктоо иштери жүрүп жатат. Булат Суберкежи.
Ош шаарындагы коомдук жайларда көп жылдардан бери чөнтөк уруулук менен алектенген деген чек менен жаран кармалды. Бул тууралуу шаардык милиция билдирди. Маалымат кылайык, шектүү коомдук транспорттордо, соода түйүндөрдө жарандардын чөнтөктөрүнө кол салып, уурулук жасап жүргөн. Акыркы ирет ал базардан 41 жаштагы аялдын чөнтөгүндөгү Redmi Note 11 Pro үлгүсүндөгү телефонун уурдаган. Шектүү кармалып тергөө кызматына өткөрүлүп берилди. Ал буга чейин дагы ушундай кылмыштар үчүн бир нече жолу кармалган деп айтылат маалыматта. Кыргызстандын айрым жарандары дагы 5 өлкөгө визасыз кире алышат. Кыргызстандын дипломатиялык жана кызматтык паспортторунун ээлери дагы 5 өлкөгө визасыз кире алышат. Бүгүн 30 январдагы жогорку кеңештин жыйынында бир катар мамлекеттер менен дипломатиялык жана кызматтык паспорттордун ээлери үчүн да визасыз режим киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору 3 окууда кабыл алынды. Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев мыйзам долбоорлору менен дипломатиялык жана кызматтык паспорттордун ээлери төмөндөгү 5 өлкөнүн аймагына кирүү, жүрүү, чыгуу, транзит менен өтүү үчүн визалык талаптардан бошотуларын билдирди. Мындай жеңилдиктер аталган өлкөлөргө да берилет. Алар Албания, Черногория, Кипр, Венесуэла, Таиланд. Талкуу маалында депутаттар Тышкы иштер министрлигине жалпы жарандык паспорттордун ээлери үчүн да визасыз режим киргизүү жөнүндө ушундай келишимдерди кабыл алуу боюнча сунуштарды айтышты. Маалымат үчүн, дипломатиялык жана кызматтык паспорттор мамлекеттик кызматкерлерге кызмат абалына карабастан жалгыз гана жумуш сапарларына колдонууга берилет. Ал кызматтык сапарда чек арадан өтүүнү жана виза иштерин жеңилдетет. Кызматкер мамлекеттик кызматтан кетерде паспорттор кайтарылып алынып, жок кылынуу үчүн Тышкы иштер министрлигине берилет. Булак Суперкежи.